Бул менин өзүмдүн дарыларым, өзүмдүн колумдан жаралган дарылар натуральный кыргыздын деген натуральный чөптөрүнөн жасалганда бүт бардыгы өзүмдүн кол маңдай терим десем жаңылышпайм. Мен үчүн дегенде бардыгын мен өзүм колум менен жасайм да бул дарылардычы. Могу дарылар негизинен комплексный лечение, могу 30% угор кошун. Эч кандай коркунучу жок. Бизде ошто муну кара барпы деп коет. Это негизинен 24 саат кайнатылып ушулат да. Элге немеси дарылык касиети аябай күчтүү, бирок деген коркунучу жок. Кеңири колдоно берсе, үй шартында колдоно берсе болот да. Анан моолардын негизинен 3 дарыны бул 1000 жашар уже угуп жүрөсүздөр, уже элдин 20%-ине белгилүү сахарга 1000ден бири. Негизинен бул антирак, раковый клеткаларды жок кылат да. Негизиненчи өз аты өзүдө 1000 жашар, 1001 ооруга дары. Өпкөдөн баштап жүрөк, нерв, сахар, давление, биз билбеген опухолдоргодан бери рассасывать этип жок кылат, ашказандын рагынан бери жок кылат. Суставтарга айтып өткүз дары негизиненчи. Анан биз могул 3 дарыны комплексный лечение кылып азыр в данное время сатып атабыз. Результат алгандар аябай көп. Это комплексный лечениянын ичүү тартиптери могулчу. 5 күнөн ар бир дарыны чередовать этип ичилет. Негизинен результат алгандар жакшы да. Негизинен 3 дары деген биринчи очередде миома, кисталарга кетет. Начинающий деген жаман аты жаман оорудун башталыштарына кетет. Биринчи, экинчи стадияларга чейин аябай жакшы жардам берип келди. Андан тышкары деген өпкөгө айтып өткүз дары, суставтарга айтып өткүз дары. Негизинен биз билбеген инфекциялардан бери жок кылат экен, Лира, сен айтсаң? Ооба, бул торч инфекция деген бар экен. Ошол торч инфекцияны жок кылды. Бул ошол биздин пациент Өзбекстанга чейин барып дарыланып келиптир. Аябай кымбат дарыларды, чөп дарыларды ичип, 35% гана ошол вирусу өлгөн да, инфекциясычы. Биздин бул Максатайдын комплексный лечениясын ичкенде 25 күндө результат алды да. 25 күндө 4 инфекциядан 3 инфекциясы 0го түшүп жок болгондо, анан 4-нчи инфекциясы уже жарым калган да. 25 күндө результат алды. Негизи бул комплекс лечение 4 айга жетет да биздики. Ал бала ошо 25 күндө 1 айга жетпей результат алды да. Аябай сонун бардыгы ыраазычылык айтып, клиенттер аябай жакшы ыраазычылык айтып атышат, көп ичип атышат, көп натыйжа чыгып атат да, жакшы болот. Негизи кайсы ооруларга алып атышат мына комплекстүү дарылоону? Көбүнчө ушул опухольга, миома кисталарга, анан баягы инфекция вирустук ооруларга, дагы өпкө ооруларга, сахарга, анан баягы көп аябай эч нерсе жардам бербей калганда, ушул комплекс лечение көп аябай жакшы жардам берип атат да. Эч бардык жерге бардык, эч жерден натыйжа көрбөдүк дегендер ушул комплекс лечениедан жакшы натыйжа алып атышат, аябай атышат. Бул жерде мына угор кошун жөнүндө ушу элдер коркот да. Бул силердин угор кошун даярдапсыңар, бунун эмне айырмачылыгы бар? Өлүп калабыз деп аябай коркушат элдер. Бул угор кошун бышырылып жасалган угор кошун баягындай 100% уу эмес да. Бул жерде 30% бышырылып 24 саат кайнатылып бышырылып жасалат. Бул жерде уулуулук эмес, дарылык касиети эле калат да. Муну коркпой ичерсе болот, үй шартында ичкенге даярдалган да бул. Бизде угор кошун ушундай. Ооба, Нурсултандын инфекциясы торч инфекция deyilген. Торч деген бул 5 инфекция да, закрытый инфекция деп коет. Аларды просто эле анализде лабораторияга барып тапшырсаң эле чыгарып бере турган анализ эмес да алчы. Ал закрытый инфекция, углубленная инфекция болот. Ошодон бунун 4 инфекциясы чыккан да. Бирөө инфекциясы бул жанагындай сперманы повреждать этүүчү инфекция.
Бирөө инфекция бул канды коюлтуруучу инфекция. Бирөөсү инфекциясы стафилококкический золотистый стафилококки деген инфекциясы бар. Гельминтозный инфекциялары бар, жанагы боордун ичинде жашаган жанагындай жаман курттардан инфекция. Ошондуктан мындай инфекциялар өтө көп болгон. 1,036 чыгып турганда биз өзүбүз таң калганбыз. Өзбекстандын врачтары менен ушундай инфекция менен бул бала еще давлениясы жакшы кармап турат деп. Анан ошол инфекциясы менен биздеги продукцияны ошол Өзбекстандын продукциясы өздөн чыгып аткан продукциядан бергенбиз. Бирок аны ичкенде кымбат продукция. Аны ичкенде канча бир 25-35% эле ылдый түшкөндө. Анан кийин мага чалып айтты, ишине бир ушундай бир өзүбүздүн Кыргызстандан чыгып аткан дарылар бар экен, 1000 жашар деген. Анан ошол ушундай деп түшүндүргөндө, анын ичинде мен У коргошун дегенди окуп калдым. У коргошун дегенди мен илгертен угуп жүрөт элем. Мен айттым, Нурсултан, ошол производство болуп аткан ошол дарыдан алып ичип көрчү. Себеп деген ал аябай ичкеридеги инфекцияларды кургатуучу, ушундай бир өпкө ооруларды оңдогон деп уккан элем. Бирок каяктан табышты мен билбейт элем. Вот ошону ичип көрчү, ошону менен айыгып кетсең деген өзүмдүн сунушум болгон бул балагачы. Анан бул бала менен кеңештирип, сиздердин продукцияңыздарды алып ичти. Ичкенден кийин жанагы баланын бетиги кызыл жүгүрүп, жакшына болуп, өзүнчө бир эт алып калганда мен таң калдым дагы. Нурсултан, инфекцияңды текшерип көрбөйсүңбү деген элем. Значит, мына текшерип көрүп тур дагы, экөөнү салыштырып көргөндө азыр айтып атпайбы? Үчөөсү кетип, бирөөсү калды деп атат. Демек, организмдин ичинде өзүнө сопротивление, иммунитетти көтөрүп берген дагы бул дарыларыңыз ичиндеги инфекцияны өлтүрүп бүттү. Значит, ошол дарынын ичиндеги эмелер